Ош шаарынын Актиле кичи шаарчасында 100 орундуу балдар бакчасынын курулушу былтыр башталган. Ал үчүн жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнүп, тез арада бүтүрүү тапшырмасы коюлган. Бүгүнкү күндө ал 100% бүтүп пайдаланууга берилип, балдарды кабыл ала баштады. Ичи кенен, сырткы келбети дагы жакшы. Балдарды кабыл алып атабыз. Баягы мурдагыдай биз бир кроватка 2-3 жаткызбайбыз азыр. Биздин жаңылыгыбыз ошол, ар бир кроватка бирден гана бала жатат, ошондой кабыл алабыз. Электронный кезекте тургандарды гана алып атабыз. Аталган аймакта бала бакчага муктаж балдардын саны көп, бирок бир гана бакча иштеп келген. Буга байланыштуу жергиликтүүлөр балдарын башка аймактагы бала бакчаларга алып барышчу. Абдан кыйын эле, чындыгындачы. Частныйларга апарып, пулу барлар, пулу жоктор бизге окшогондор кыйналып неме болчу, азыр эми Кудайга шүгүр, рахмат. Өзүмдүн 3 балам бар, Кудай кааласа 4-сүнгө ушул 3-чү баламды ушул жерге окутабыз деп жүрөбүз. 2020 Ош шаарында 2 жаңы бала бакча курулган. Азыркы учурда дагы 3 балдар бакчасынын курулушу жүрүп жатат. Маалыматтар боюнча каладагы балдардын 45% гана бакчага барышат. Ошондуктан жергиликтүү бийлик бул жаатта аракет кылып келет. Шаардын элинин астында ушул убада бергенбиз, жылына 2-3 бала бакча курабыз деп. Кудай буйруса, бул бала бакчаларды, балдардын бала бакча менен камсыз болушун быйыл 2021 жылда улантабыз. Азыр атайын комиссия аныктап атат. Кайсы жерде эл ушу бала бакчага муктаж экенинчи, быйыл да Кудай буйруса бала бакчанын курумун санын көбөйтөбүз. Эске салсак, Ош шаарында 44 мамлекеттик бала бакча бар. Пандемия убагында бакчалардын иштөөсүнө чектөө киргизилген болчу. Бирок Ош шаардык жарандык коргонуч штабынын чечими менен каладагы балдар бакчалары кайрадан иштей баштады. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош шаары.